Минкабдын башчысы Адылбек Касымалиев Камбар ата биргесинин курулушуна Америкада акча издеп жүргөн чакта Камбар ата 2де таң калыштуу иштер уланууда. Лоп аныктап чыккандай, Касымалиевке чейинки өкмөт башчы Акылбек Жапаров аталган электр станцияны мамлекет үчүн пайдасыз шарттар менен модернизациялоого берген майнинг компаниясы ал жерге эски жабдууларды сатып алып, баасын 34 эсеге жогору кылып көрсөткөн. 2023-жылы Кыргызстандын өкмөтү мамлекеттик Камбар ата 2 ГЭСинин электр станциясын кантип майнерлерге бергени тууралуу иликтөөбүз эсиңиздеби? Орусиялыктардын катышуусундагы эч кимге белгисиз МБТ Строй аттуу майнинг компания электрдин киловаттын 1 сомго жетпеген баада алуу укугуна ээ болгон. Бул жөнөкөй кыргызстандыктар төлөп жаткан баадан 6 эсе төмөн. Анда атка минерлер бул үчүн инвесторлор ГЭСти модернизациялоого 1,5 миллиард сом салат деп түшүндүрүшкөн. Айтымдарында Камбар ата 2 берип жаткан 120 мегаваттын 30-у кубаттуулугу аз трансформаторлор менен зымдардан улам азыр бекип турат. Инвесторлор ал жабдууларды кубаттууларына алмаштыргандан кийин тартыш болуп жаткан электр энергиясы өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык системасына агылат. Жумшак айтканда, муну алдамчылык десек болот. Биринчиден, бюджетте азыр акча көп жана 1,5 миллиард сомду инвесторлору жок эле табууга болмок. Экинчиден, жакында эле мамлекеттин электр энергиясына майнинг иштетүүгө тыюу бар болчу. Үчүнчүдөн, МБТ Стройдун энергетика тармагындагы алдамчылыктары менен белгилүү Бакиевтер кланына байланышы бар болуп чыкты. Төртүнчүдөн, ал бошотулган мегаваттын үзүрүн Кыргызстанда баары бир эч ким көрбөйт. Анткени инвестициялык макулдашуунун шартына ылайык майнерлер аларды 10 жыл бою өздөрү колдонуп, майнингден акча табышат. Бирок бул окуянын бир эле чети. Клооп Камбар ата 2 көмөкчү чордонун жаңылай турган МБТ Стройдун майнерлери ТЭУ Русиянын бир кычыгынан 20 жыл мурда чыккан мурда колдонулган трансформаторлорду сатып алганын аныктаган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун чакырылган көз карандысыз эксперт Кубанычбек Эргешев трансформаторлор эптеп-септеп оңдоодон өткөнүн аныктаган. Май агып, кыйшык ширетилген, дат басып кеткен. Аз келгенсип, бул трансформаторлор башында эле көрсөтүлгөн максатка таптакыр ылайык келбей турганы маалым болчу дейт электр станциялардын акционери энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев. Анын айтымында Камбар ата 2деги камалган электр энергиясын бошотуу үчүн станциядан 500 киловольт чыгышы керек. Ал эми алынган трансформаторлор болгону 110 киловольт бөлүп чыгарат. Бирок эң кызыгы, майнерлер 2002 жылы өндүрүлгөн 2 трансформатордун ар бирин 55 миллион сомго баалашкан. Чынында мындай трансформаторлордун жаңысынын даанасын өндүрүүчү заводдон өзүнөн 4 миллион 800 миң сомго сатып алууга болот. Ал эми берки колдонулган эски трансформаторлордун ар биринин эң жогорку баасы 1 миллион 615 миң сомду гана түзөт. Демек инвесторлор алардын баасын 34 эсе жогору кылып көрсөтүшкөн. Бул бизнестин артында ким турат? МБТ Строй орусиялык мурдагы металлотрейдер Алексей Зайцевге таандык. Зайцев эмнегедир эле гүлдөгөн бизнесин олигарх Мардашев сатып кыргыз майнингине баш оту менен кирип кеткен. Анын компаниясы Бишкекте Кыргыз темирдин базасында катталган. Бул качкын президент Бакиевдин өнөктөштөрүнүн фирмасы. Биз ага телефон чалып, эмне себептен ушунчалык эски трансформаторлорду сатып алып, баасын кудайды карабай кымбаттатканы тууралуу суроо салдык. Зайцев сүйлөшө албасын айтып, кийин таптакыр трубканы көтөрбөй койду. Биз энергетика министри Талайбек Ибраевке дагы сурамгат жөнөтүп, айтылган трансформаторлор колдонууга жарактуу деп табылдыбы, акыры баасы кандай чечилди деген суроону узатканбыз. Бирок жооп келген жок. Бийлик Кыргызстандын бюджети болуп көрбөгөндөй толгонун, мындай дегеле тарыхта болбогонун айтып жатат. Президентке жаңы резиденция курууга, жанага бараткан жолду кеңейтүүгө, байманалуу той салтанат өткөрүүгө, наркы асман чапчыган автоунааларды алууга каражат бар. Бирок мамлекеттик электр станцияга трансформаторлорду сатып алууга эмнегедир каражат жок. Бирок ал эски дат баскан темирди сатып алып, баасын 34 эсе жогору кылып көрсөткөн күмөндүү инвесторлор да бар. Майнерлер болсо эбегейсиз пайда көрүп жатышат. Ошол эле маалда Кыргызстандын калкына электр энергиясы жетишпей, өкмөт аларга жыл сайын тарифтерди жогорулатып келет. Ошол эле өкмөт Камбар атада майнинг иштетүүгө уруксаат берген.